кийинен айтабыз гистограмма кандай болот. Демек бизге цифралар берилди. Жогору жакта карайбыз. Бизде цифралар турат, көрдүңөрбү? 1, 4, 2, 1, 0, 2, 1, 0 жана башка цифралар турат. Эми балдар, ошо цифраларды биз жайгаштырып чыгабыз. Кантип жайгаштырабыз? Мисалы үчүн 1 санынан канчө, 2 санынан канчө, 3 санынан канчө жазып чыгабыз. 1 санынан бул жерде канчө экен? Катар жайгаштырып кеткенибизде, мисалы үчүн 1, 4 болду, 2 болду, анан кайра 1 болду, 0 болду, 0'дун ордуна койдук, кайра 1 болду. Эми 1'ди 1'дин тушуна жазабыз, 2'ни 2'нин тушуна, 1'ди кайра 1'дин катарына, 0'дү 0'дун катарына жазып толуктап, 2'ни 2'нин катарына, 3 жок эле 3'тү башынан жазабыз. Андан кийин 2 1'ди 1'дин катарына жазабыз. 3'тү жазабыз, андан соң 4, 5 жок, 6'ны жазабыз. Ушундай бизде сандар пайда болду берилген цифралардан. Эми биз 0дөн 4'тө, 1'ден 7'тө, 2'ден 5'ө, 3'төн 2'ö, 4'төн 1'ö жана 6'дан 1'ö болуп эсептелинди. Карагыла. Демек 0дөн 4'тө, 1'ден 7'тө, 2'ден 6'ы, 3'төн 2'ö, 4'төн 1'ö жана 6'dan 1'ö. Эми биз биринчи катарга кайсыл сандар берилди эле ошолорду жазабыз. 0, 1, 2, 3, 4, 6 берилди, 5 берилген жок, бирок аны бул жакка 0 деп кое беребиз. Берилген жок дегенди. Себеби катар менен жазганда ортодо калып кетет, ошон үчүн. Эми бул жакка 0дөн канчо? 4'тө, 1'ден канчо? 7'тө, 2'ден канчо? 5'ö, 3'төн канчо? 2'ö, 4'төн канчо? 1'ö, 5'тен жок 0, 6'дан 1'ö жазып алдык. Эми ушуну балдар биз горизонталдык окту жана вертикалдык окту чийип алабыз. Горизонталдык окко сандарды жазып чыгабыз. Башкача айтканда 0дөн 6га чейинки сандарды. Ал эми вертикалдык окко ошол сандардын канчо экендигин жазабыз. Мынакей горизонталдык окту чийип атамын. Эми вертикалдык окту чийебиз. Себеби гистограмманы аткарыш үчүн сөзсүз түрдө горизонталдуу жана вертикалдуу октор болуш керек. Мынакей сандарды жазуудан берилген сандар бизде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эми бул жакка вертикалдуу окко жазабыз. Эң чоң кайсы эле? 7ге чейин. 0, 1ден 7'ö да 7ге чейинки сандарды жазып алабыз. Эң чоңуна чейин. Чоңунан ылдый терип кеттим. Эми жайгаштырабыз. Биринчи 0дөн канчо экен? 4 экен. 4'төн тушунан баштап тик бурчтук формада чийип коебуз. Андан кийин 1ден канчо эле? Мынакей. 1ден 7 экен. Демек 7'нин тушунан баштап 1ге чейин тик бурчтук формада чийебиз. Андан кийинкиси 2ден 5 экен. 5'тин тушуна чейин тик бурчтук формада 2'ни чийебиз. Андан кийин 3'төн 2. 3'тү 2ге чейин чийебиз. Андан кийин 4'төн 1. Андан кийин 5'тен жок болгондугу үчүн 5'тин астын чийип коебуз мындай эле формада. Андан кийин 6'дан 1 экен. Демек 1ге чейинки тик бурчтугубуз чийилди. Мына ушундай балдар. Биз цифрадан түзгөн ушул түзүүчүбүз ушул
гистограмма деп аталат. Горизонталдуу жана вертикалдуу октордун ортосунда чийилген чиймебиз биздики гистограмма деп аталат.